Саламатсыздар бардактуу теле көрүүчүлөр, область аймагындагы жаңылыктар менен мен Нурлан Сауырбеков тааныштырамын. Адам жаны аманат. Мына ушундай аталышта жол кыймылынын коопсуздугунун камсыздоо башкармалыгынын жана Талас областык муфтияты менен биргеликте акция өттү. Анын жүрүшүндө айдоочуларга жол кыймылынын эрежелери жазылган баракчалар таратылып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Акция жалпы область аймагында өтүүдө. Кененирээк кийинки чыгарылыштан көрө аласыздар. Assalamu alaikum. Жол кызыгын болдурбо. Адам аманатта. Алла Таала кызыктан сактасын, жол эрежесин сактагыла. Ак жол көрөсүз. Сизге кандай ойда калып атасыз? Мынакей Талас областы боюнча моундай жол кырсыгы өзүп кеткенине байланыштуу область республика боюнча адамдын өмүрү кыйылып атат. Ушуга жараша мына азыр мына ыймандуулукка карап барыбыз ушундай акциялар жүргүзөбүз. Кандай ойдосуз? Жакшы, ушундагыны 5 окот адамдарга да берсе жакшы болот. Баарына берип атабыз. Правиланы сактаса ушул кырсык болбой жакшы болот эле. Көбүнчө ушул правиланы сактабайт элдер. Көбүнчө айдоочулардан кетеби же жол эрежесин бузган 5 окоттордон? Айдоочулардан деле бар, 5 окоттон да бар. 5 окоттор чуркап чыга калат. Жанагындай немеден өтпөйт. Мисалы үчүн барасаң муну машинанын астынан чыга калат, капысына чуркап. Айрдым шопур күнөөлүү болуп калат. Анан эми шопурларда деле бар. Көбүнчө кутуп айдайт ташкалда. İçinde nasihat sözleri var ana manas yapmasın. Biz iki dis var. Neyse, sen жол болсун. Akşam. Бүгүн Талас шаарында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан Талас областындагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы жана Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын Талас областындагы муфтияты менен биргеликте Адам жаны аманат аталышында акция өткөрүлдү. Эң оболу айдоочулар токтотулуп, ар бирине жол эрежелерин түшүндүрүп, андан кийин айдоочуларга түшүндүрмө кагаздары берилип, жана муфтият тарабынан даярдалган дисктер айдоочуларга таркатылды. Жолдо жүргөндө айдоочуларга жол эрежелерин так сактап, унаанын ичиндеги жүргүнчүлөрдү үйлөрүнүн дарегине аман-эсен жеткирүү бул ар бир айдоочунун милдети экенин жол кыймылынын коопсуздугунун камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Майрамбек Мырзаканов бүгүнкү иш-чарада баса белгиледи. Бул иш-чара боюнча биздин республикалык масштабта жүрүп атат акция. Бул акция ушу муфтият менен бирикте жол кырсыктарын азайтуу боюнча болуп атат акция. Азыр мына прошивкаларды чыгарып алдык, баарыңар көрүп атасыңар, мондай прошивкалардын баарын дискаларды чыгарып алып туруп, жол кыймылында жүргөн автомашиналарды токтотуп, ошолорго азыр иш-чара жүргүзүп атабыз, алдын алуу боюнча кырсыктуулук болбосун үчүн. Эмне дегенде азыр адамдардын өзүнө тактап жетишпесек, ар бир адамга бирден жетишпесек, жалпы жөнүнөн эфирден айтканда эчтеке болбойт окшойт. Жетише албай атабыз да. Ошондон ар бир адамды токтотуп алып, чогулган жердеги шопурлардын баары менен бирден сүйлөшүп, баарына жеткизип, анан ар бирине түшүндүрүп, иштерин жүргүзүп, бирден мондай кагаздарды берип атабыз. Бул акцияга Талас областынын казысы Таалай Бапиев баштаган муфтияттан бир катар өкүлдөрү, жол кыймылынын коопсуздугунун камсыздоо бөлүмүнүн инспекторлору тарабынан токтотулган автоунаадагы айдоочуларга түшүндүрмө кагаздар менен дисктерди таркатышты. Бул акцияда областыбыздын казысы өз оюн төмөнгүчө айтып берди. Бұл акция біздің Қырғызстандың дин башкармалыгынын Азирети муфтиябыздын буйругу. Жергиликтүү аймактагы областтык гайлар менен биргеликте ушул иш-чараны акцияны уюштуруу бизге милдеттенди. Себеби Кыргызстанда болуп аткан окуялар, кырсыктар көбөйүп кетти, адам өлүмү көбөйүп кетти. Ошонго байланыштуу буга бардык эле нерселер чыкса деп эсептейм. Себеби адам жаман аманат деген бул ошол ар бир шопурлардын колунда. Ичине түшкөндөн кийин сабыр кылып, эрежени сактап айдабаса кырсык болуп калышы болуп турган иш. Ошон үчүн Кудай Таала ар бир адамга инсап берсин, сабыр берсин, жол эрежесин жөө бараткан болсун, шопур болсун, бардыгы сакташы керек. Адам жаны аманат жүрүшүндө айдоочуларга жол кыймылынын эрежелери жазылган баракчалар таратылды. Акция жалпы областтын аймагында өтүүдө. Нурлан Сауырбеков, Ренат Иманкулов, репортер, 3 канал, Талас шаары. Бүгүн Талас шаарындагы Сарыгулов көчөсүндө жайгашкан Алтын казык соода борборунда өрт коопсуздуктарын алдын алуу максатында окутуу, атайын дайрыктан өтүү болду. Назарыңыздарды мына ушул болуп өткөн окутууга бурабыз. Өрт кызматы окуган бул. Ушу Алтын казыкка 2-кабатта пожар болуп эле. Кызмат көрсөтүп кетсеңиздер.
Талас шаарындагы Сарыгулов көчөсүндө жайгашкан Алтын Казык соода борборунда өрт коопсуздуктарын алдын алуу максатында үйрөтүү, атайын дайрыктан өтүү болду. Бул окутууну Талас шаардык, райондук, өзгөчө кырдаалынын өкүлдөрү, Талас областындагы экотех инспекциясы, Талас шаардык ички иштер башкармалыгы жана өрт өчүрүү кызматкерлери тарабынан уюштурулду. Ичинде дагы бир пострадавший бар экен. Түшүнүктүү. 10:30да чыккан өрткө өрт өчүрүү жана өзгөчө кырдаалдар кызматкерлери 20 минуттун ичинде өрттү толугу менен өчүрүп, адамдарды сыртка алып чыгып, сактап калышты. Бүгүнкү күндө областтын бардык райондорунда, анын ичинде соода комплекстеринде өрт коопсуздугунун алдын алуу боюнча текшерүүлөр күчөтүлүп жатат. Saat 10:30'da baştalgan, 20 minutта örttü öçürüp, içindeki kırışıkka kalgan adamlarda sırtqa alıp ömürlerini saqtap kalıştı. Бүгүнкү күндө биз Талас областы боюнча бардык райондордо анын ичинде соода комплекстери боюнча өрт коопсуздугунун алдын алуу боюнча текшерүүлөрдү бүгүнкү күндө күчөтүп атабыз. Себеби өзүңүздөргө белгилүү өрт Кыргыз Республикасынын аймагында өрт боюнча бүгүнкү күндө көп катталуулар болуп жатат. Ошолордун алдын алуу максатында биз иш-чараларды күчөтүп жүргүзүп атабыз. Талас шаарында бул мына өзүңүздөргө белгилүү Алтын Казык соода борбору бар. Дагы мындан чаккан соода борборлор бар. Эң чоң эле ушу Алтын Казык соода борбору. Соода борборлорунда өрт коопсуздугун сактабаган албетте бар. Биз бүгүнкү күндө аларга текшерүү жүргүзүп, предписанияларды берип атабыз. Предписанияларды эгер биз койгон талаптарды аткарбаса, административдик айыпка штраф салып, андан ары өрт коопсуздугун болтурбоо үчүн талаптарды коюп атабыз. Бул атайын окутууга Талас шаардык, Талас району боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Аманбай Курманалиевдин айтымында, Талас шаарында 2018-жылы жалпысынан 21 өрт кырсыгы катталган. Анын ичинен бирөөсү жакында 4-апрелде Талас шаарында айылдар тамактануучу жайда жайгашкан Бермет кафесинде өрт катталган. Ал эми бүгүнкү өрттүк тактикалык окутуу вице-премьер-министрдин жана Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 4-апрелиндеги 92Б буйругунун негизинде өттү. Өзүңүздөр билгендей, мына акыркы убактарда өрт кырсыктары көп каттала баштады. Мына ушуну алдын алып өткөрүп атабыз. Ал эми учениянын башкы максаты өзүбүздүн кызматкерлердин, мына өрт өчүрүүчү кызматкерлердин ыкчам аракеттерин, окуу үйрөнгөн иштерин бышыктоо. Ал эми андан кийин мына өзгөчө кырдаалдарда, өрт кырсыктарында жалпы эле өзүбүздүн мынагы жарандарыбыздын өздөрүн алып жүрүүсү, ошо кырсыктардан кандай сактануу жолдорун үйрөтүү болуп эсептелет. Мына бүгүн биз өткөрүп жаткан Талас шаарында чоң соода борбору бул жерде эми өрт мына азыр учениянын жүрүшүндө өздөрүнүн күзөт кызматкерлери мына өрт кырсыгы катталгандан кийин элдерди эвакуациялап акырын чыгарып кетиш керек. Ошол иштерди алып барууда бирдиктүү талапка ылайык жумуш алып барышалган жок. Ал эми соода борборунда болсо өрт өчүрүүчү шаймандар жетишсиз экендиги белгилүү болду. Андан сырткары өрткө каршы сигнализациялар орнотулган эмес. Мындай иш-чаралар өрт коопсуздугунун алдын алуу максатында өткөрүлүп жатат. Нурлан Соорбеков, Ринат Иманкулов, репортер, 3 канал, Талас шаары.